Fa'alal mu'min al-aqil. Эми карап туруңуз. Акылдуу момундун мойнунда ал келечегин ойлосун дейт. Кабырын ойлосун. Ахиретин ойлосун. Эсеп китебин ойлосун. Таразасын ойлосун. Бейишин ойлосун. Дозогун ойлоп турсун. Алла менен жолуга турган күндү ойлосун. Аллага жолуга турган күн бар. Ушу бизди жаратты го? Ошого жаратып жолуга турган күн бар. Көз берген, мээ берген, сөөк берген, жүрөк соктурган, өпкө боор бөйрөк берген, денебизге жан салган, күн сайын жашоо берген. Ошол затка жолуга турган күн бар. Субханалла. Пайгамбарыбыз айтат, ким Аллага жолуккан жакшы көрсө, Алла да ага жолукканды жакшы көрөт дейт. Ким Аллага жолукканды жек көрсө, Алла да ага жолукканды жек көрөт дейт. Калабай бардык эле адам жолугат. Просто Алла кандай жолугат кеп ошодо. Разы болуппу же наразы болуп? Ал сизге байланган. Сиз разыбы же наразысызбы? Кул иннал маута аллади тафирруна минху фа иннаху мулaqīkum сумма тураддуна иля алимил гайби ва шахада фа юнаббиукум бима кунтум та'малун. Аллаху акбар. Кур'ан, Алла Таала пайгамбарыбыз 23 жыл Кур'ан окуду. 23 жыл Кур'ан менен сахабаларды тарбия кылды. Kur'an menen nurladı, жүрөктөрүн агартты, жүрөктөрүндөгү бардык арам нерселерди чыгарды. Аллах акбар. Батырлык келди Kur'an менен. Берешендүүлүк келди Kur'an менен. Каниет келди Kur'an менен. Шүгүр келди, сабыр келди Kur'an менен. Кичпейилдик келди Kur'an менен. Боорукерлик келди Kur'an менен. Адилеттүүлүк келди Kur'an менен. Kur'an-ı Kerim менен Алла Субхана ва Таала пайгамбарыбызга берип, пайгамбар сахабалардын эркектерин да, аялдарын дагы, байларын да, кембагалдарын, жаштарын, карыяларын бардыгын тарбия кылды. Кур'анда эмне деп атат? Ошо Кур'ан бүгүн бар, алдыбызда бар. Алымдар айткан, кимге Кур'ан жетсе, пайгамбарыбыз түздөн түз ошого даават берди деген мааниде. Сизге жетти Кур'ан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге жеткирди Кур'ан. Мына эмне деп атат? Айтып кой. Силер качкан өлүм бар го? Алдыңардан чыгып кармайт. Кул иннал маута аллади тафирруна минху. Силер качып жаткан өлүм бар го? Өлүмдөн бардык эле адам качат. Не дейт? Фа иннаху мулaqīkum. Качсаңар артыңардан кууп барып жетпейт, алдыңдан чыгат дейт. Сумма тураддуна. Өлүм бергенден кийин периште, андан кийин кайтарыласыңар жараткан Алла Субхана ва Тааланын алдына. Иля алимил гайби ва шахада. Алла Таала гайыпты дагы, ашкерени дагы, жашыруунду дагы билүүчү Алла Таала. Андан кийин эми угуп коюңуз, эң маанилүү нерсеси ушу. Фа юнаббиукум бима кунтум та'малун. Кийин Алла силерге кабар берет, эмне амал кылып жатканыңарды. Ар бирибизде Алла Субхана ва Таала дүйнөдө Алла берген өмүрдү биз кайда жумшадык, кайда өткөрдүк, эмне кылдык, эмне кылмадык, ушунун бардыгын Алла кабарын берет экен. Бардыгыбыздыкын кабарын берет. Мына бул аят эмне деген тарбия, эмне деген руханият, эмне деген акыйкат, кандай деген бизге Алла Субхана ва Таала оңолуп чыгарды. Аллаху акбар. Ошон үчүн айтат да, өлүм бар го. Иман, амали салих кылган кишиге өлүмдөн өткөн дагы куш кабарлуу, сүйүнүчтүү кабар жок дейт. Эгерде бул иманга иштеген жок, амал жок, салихка иштеген жок, то есть иман, амали салих көңүл бурган жок, күнөөдөн баш чыккан жок, өлүмдөн коркунучтуу кабар жок буга дейт. Алла бул жерде айтып атат, силер качкан өлүм артыңардан кууп жетпейт, алдыңардан чыгат дейт. Эч ким качып кутула албайт да. Экинчиси кайтарыласыңар дейт. Кимге? Жараткан Алла Таалага. Андан кийин эмне? Ал кабарын берет. Эмненин? Бу дүйнөдө силерге берген жашоо, бирөөнө Алла Таалам 60 жыл бери, бирөөгө 50-40 жыл, бирөөгө 70-80-90 жыл, бирөөгө 20-30 жыл. Ошол жашоонун ичинде эмне амал кылган болсоңуз, бардыгы периштелерге Алла Таалам жаздыртып, эртеге кыямат күнү Алла ушунун кабарын өзү берет сизге. Allahu Akbar, Allahu Akbar.